Бишкекте белгисиз адамдар ала качып кеткен кыздын сөөгү Ордо калаадан анча алыс эмес жерден табылды. Маалыматка караганда 7-апрель күнү болжол менен саат 14:30 чамасында Аламүдүн рейвине Арашан жана Чокморов айылдарынын ортосунда унаанын салонунда кыз менен эркек кишинин жансыз денеси жатат деген маалымат келип түшкөн. Окуя болгон жерге милиция кызматкерлери барып, маалыматты тактаганда Honda Civic үлгүсүндөгү унаа табылган. Аталган унаа кыз Ордого шектелип изделип жаткан унаа экендиги аныкталган. Унаанын ичинде 1994-жылы туулган Айзада Канатбекова аттуу кыздын жана 1985-жылы туулган Замирбек Теңизбаев аттуу эркек кишинин жансыз денеси табылган. Алардын денесине кароо жүргүзгөн учурда кыз сомбулуктан улам каза болгону, ал эми эркек киши бычактан алган жарааттан улам каза болгону аныкталган. Жергиликтүү тургундар аталган унааны 5-6 апрель күндөрү эле көрүшкөнүн, бирок баткакка тыгылып калды деп маани бербегендерин билдиришкен. 7-апрель күнү келип унааны караганда, унаадан жансыз денелерди көрүп милиция чакыртышканын айтышкан. Алдын ала алынган маалыматтар боюнча кылмышка шектүү жаран кыз менен пикир келишпестиктен улам аны муунтуп өлтүрүп, андан кийин өз өмүрүнө ар кандай бычак жарааттарын келтирип кол салган. Маалыматка караганда, Айзада Канатбекованы алып качкан адам Орусиядан Кыргызстанга 2017-жылы келип такси кызматында иштеп жаткан. Акыркы 2-3 айдан бери ал унаада жашап, ошо унаасы менен жумуш кылып жүргөн. Бул маалыматтардын баары учурда текшерилүүдө. Кылмышка шектүү Орусияда тоноочулукка шектелип соттолгон. 6,5 жыл абакта олтуруп чыккан. Башка өлкөнүн жараны менен үй бүлөсү болгон. 2 баласы бар. Бирок учурда бул айтылган маалыматтар текшерилип жатканын Бишкек ШИБинен билдиришти. Ал эми маркум Айзада Канатбекованын сөөгүнө экспертиза дайындалып бүтүп, бүгүн айылына жөнөтүлдү. Аламүдүн райондук соттук медициналык эксперт Арслан Качкыновдун айтымында, алдын ала жыйынтыктар боюнча кыз муунтулуп каза болгон. Себеби мойнунда тактар бар. Ал ак түстөгү аркан менен муунтулган. Окуя болгон жерден ошол нерселер табылган. Ал эми жыйынтык 1 айдын ичинде чыгат. Кыздын денесинде бир аз тактар болгон. Кыз менен бала унаанын арткы орундуктарында болгон. Машина бекилген, анын ачкычы баладан табылган. Милиция кызматкерлери анын айнегин талкалап киришкен. Ал эми бала мойнуна бир нече жолу бычак сайып, кан көп кетип каза болгон. Кан кызга дагы чачыраган жана бычак баланын колунда болгон. Баланын жансыз денесине дагы экспертиза дайындалган. Өлкө башчы Садыр Жапаров бул окуяны жеке көзөмөлүнө алды. Бул тууралуу мамлекет башчысы өзүнүн Фейсбуктагы баракчасында жазган. Президент Айзада Канатбекованы ала качкандыгы жана анын өлүмү жөнүндө кабарды терең кайгыруу менен кабыл алгандыгын билдирет. Коомубузда кыздарды мажбурлап никеге тургузуу дагы деле орун алып жатканы кабыл алынгыс көрүнүш. Айзаданын башына келген окуя анын үй бүлөсү үчүн гана эмес, биздин жалпы мамлекетибиз үчүн чоң трагедия. Ала качуу менен никелешүүгө мажбурлоо мыйзам чегинде катуу жазаланышы керек. Ала качууга жана жарандарды күч менен кармоого салым кошкондор үчүн кечирим болбошу керек. Ошондой эле коомубузда мыйзамдуулук жана тартип биринчи орунда турушу керек. Муну эч ким унутпашы кажет. Айзада Канатбекованы ала качып, ага ушунчалык ырайымсыз мамиле кылган кайгылуу окуя тарыхта ала качуунун акыркысы болушу керек. Азыркы өнүккөн коомдо буга такыр жол берилбеши керек. Мындай кылмыш иштери үчүн бардыгы жазаланышы зарыл. Мен Айзада Канатбекованын ишин жеке көзөмөлүм алам. Бул иш аягына чыгарылышы зарыл жана жазасы сөзсүз болот. Кыргызстандын бардык жарандарын, эгерде кыз ала качуу аракеттерин көрүп калса, кайдыгер карабоого чакырам. Ар бир кыргызстандыктын өмүрү жана эркиндиги баарынан жогору турат. Айзада Канатбекованын үй бүлөсүнө терең кайгыруу менен көңүл айтам. Белиңиздерди бекем буңуздар. Бул каргашалуу окуяга түздөн түз катышкандар мыйзам чегинде катуу жазаланат, деди Садыр Жапаров.